алгач жаңы мектептин курулушуна түрткү болгон жагдайлар менен кыска токтоп өтсөм, Кашкажол орто мектебинин эски имараты 1998-жылы ашар жолу менен курулуп, бөлмөлөрү аз болгондуктан бүгүнкү күнгө чейин 3 смен менен окуучу балдарыбыз окуп келишкен. Бул көйгөйлүү маселени чечүү максатында айыл аксакалдары, айыл өкмөттөрү баары биргеликте чечим кабыл алышып, долбоор даярдап, Сауат өнүктүрүү фондуна сунушталган. Сауат өнүктүрүү фонду тарабынан 275 орунду мектептин долбоору колдоого алынып, мына бүгүнкү күндө мектебиңиздер бүтүп пайдаланууга берилүүдө. Курулуштун сметалык наркы 86 миллион сомду түзөт. Мектептин курулушу 2022 жылы январь айында башталган. Курулуш иштерин Югстрой сервис ачык акционердик коому тарабынан жүргүзүлүп, мына бүгүнкү күндө пайдаланууга Татнакай Заманбап мектебиңиздер берилүүдө. Учурдан пайдаланып мектептин курулушуна өз салымын кошкон коомдук саясий ишмер Өзгөрүш айылынын кулуну Кенекеев Дайыр Атакуловичка терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле курулушту каржылаган Сауат өнүктүрүү фондунун жетекчилигине жана жамаатына, мектепти курган Югстрой сервис ачык акционердик коомунун жетекчисине, Бакай Төрөндүк мамлекеттик администрациясынын аппаратынын атынан жана Өзгөрүш айылынын жалпы элдин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндө ишке берилип жаткан мектеп заманынын бардык талаптарына ылайык заманбап жабдыктар менен жабдылган. Урматтуу Эрмат Жумаевич, Сауат өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен курулуп, бул мектеп үстүбүздөгү жылы районубуздун аймагында 4-чү мектеп болуп ачылып атат. Буга чейин да ушу жыл башынан бери 375 орунду мектепти ачтык. Мына бүгүнкү Кашкажол орто мектеби 275 орунду. Мындан тышкары районубузда дагы 3 мектептин курулуш иштери жүрүп, бүгүнкү күндө 1-май Бакай Ата жана Ташкудук айылдарында 275 орунду мектептин курулуштары уланууда. Урматтуу коноктор, эгемендүү кыргыз мамлекетибиз өнүгүү жолуна түшүп, өркүндөп өсө берсин. Өлкөбүздө тынчтык, эл ичинде ынтымак ырыскы болуп, элибизде бакубат жашоо менен бирге сиздерге бекемден соолук, үй бөлөлүк бакыт каалаймын. Ушул мектептен окуучулар мыкты билим алышып, келечекте мамлекетибиздин өнүгүшүнө өз салымдарын чыгаан инсандар болушуна тилектешпиз. Дагы бир жолу бүгүнкү байрамыңыздар кут болсун. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу мугалимдер, сүйүктүү окуучулар, бардыгыңыздарды эң биринчиден ушул Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кечээ мына Кыргыз Республикабыздын түптөлүшүнө 33 жылдык эгемендүүлүк майрамыбызды майрамдадык. Андан сырткары ушу Кара Кыргыз автономиялык округунун түзүлүшүнө 100 жылдык мааракебизди өткөздүк. Чын жүрөктөн баарыңыздарды куттуктайм. Эң негизгиси айтып кете турчу нерсе, мына былтыр биз үчүн абдан кубанычтуу жакшы жагдайлар түзүлүп жатат. Былтыр мына 100дөн ашык соц объект ачылды мамлекет боюнча. Быйыл мына өзүңүздөр күбө болгондой, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы 100 соц объект жана өндүрүштөрдү ачты. Бул ойлойм жакшы бир жөрөлгө, себеби мамлекетибиз жылдап өнүгүп бараткандан бир белгиси болсо керек. Мына бүгүнкү ачылып жаткан мектебибиз дагы, мен бул мектептин салынышына жардам берген, ушул көмөктөшкөн адамдардын баарына ыраазычылык билгизем. Дайыр Атакул сизге, Сауат Арап өнүктүрүү фондуна. Эң негизгиси бул билим ордосу түзүлүп жатат. Бул абдан жакшы бир жаңылык, баарыбызга кубанычтуу жаңылык деп эсептейм. Себеби ушул жерден окуп билим алган мына кичинекей бөбөктөрүбүз турат. Булар келечекте Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң салымдарды кошот деген үмүттөрүбүз бар. Жакшы билим алыңыздар бул жерден. Буюрса мен ойлойм, ушул кече жакында билесиздер, дайындалгандан бери ушул райондорду кыдырып таанышып жүрөбүз. Келерки бир 2 жылдын ичинде облусубуздун аймагында бардык социалдык маселелер чечилет. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин так бизге койгон тапшырмасы бар. Мектеп, бала бакча, таза суу деген маселелердин бардыгы тең буюрса бир 2-3 жылдын аралыгында чечебиз. Мындай мектеп ачуу бир чоң жаңылыкка айланбай, мындай бир күнүмдүк көрүнүштөгү иш-чара болуп калат деп эсептейм.
Урматтуу мугалимдер, сиздерге күч кубат каалайм, терең ыраазычылык билгизем. Мына быйыл дагы жаңы окуу жылын ачып, жаңы кичинекей бөбөктөрдү өз балдарыңарды тосуп алганда кубануу менен тосуп алып жүрөсүздөр. Мен үчүн эң негизги ушул жашоодо алдыга кадам таштардын алдында ушул мугалимдер чоң салым кошуп кетти эле. Себеби ар бирибизди өз ата энебиздей болуп, тентегинде, жоошунда баарыбызды бирдей тарбиялап, билим берип келесиздер. Сиздерге ыраазычылык билгизем. Ушул мектебибизден келечекте президенттер, премьер-министрлер эң мыкты деген дүйнө жүзүндө жаңы ачылыш ача турган, космоска бизди кыргыз элин алып бара турганда жакшы мыкты инсандар чыгышсын. Ушул жерден билим алышына мен тилектешмин. Дагы бир жолу ушул мектеп салынышына салым кошкон адамдарга ыраазычылык билгизем. Асманыбыз ачык болуп, желебиз желбиреп турсун. Бар болуңуздар. Бул саат болсо сыйлыктарды тапшырып коелу. Талас облусунда билим берүү тармагын өнүктүрүүгө жана облустун инфраструктурасын жакшыртууга кошкон зор салым үчүн коомдук ишмер Кенекеев Дайыр Атакулович Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын ыраазычылык каты менен сыйланат. Кыргыз Республикасы Талас областы Бакаят райондук мамлекеттик администрациясы буйрук 2024 жылдын 31 августы номер Б313 Бакаят районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон зор салым үчүн коомдук ишмер Кенекеев Дайыр Атакулович Бакаят районунун ардактуу атоолуу наамы менен сыйланат. Söylüyoruz kut bolsun. Anda söz koomduk ишмер Кенекеев Дайыр Атакуловичке берилет. Урматтуу өзгөрүштөр, урматтуу биздин окутуучулар жааматы жана окуучулар, бүгүнкү күн аябай салтанаттуу. Биз көптөн бери күткөн, өзгөрүш айылы күткөн күн келип, мына заманбап мектептин ачылышы болуп турат. Биздин урматтуу губернаторубуз, урматтуу акимибиз жылуу сөздөрү менен баарыңыздарды куттуктап, азыр ушу лента кесүү аземинин алдында, ачылыш аземинин алдында турабыз. Анан бунун аркасында буга чейинки көп мээнет турат. Бүгүн ушул мектептин, анан ушул биздин жетекчилерге кошулуп, мен ушул Саут өнүктүрүү фондуна, ушул мектептин курулушуна, түптөлүшүнө салым кошкон жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө, биздин аксакалдарыбызга, мен дагы ушул инсандарга кошулуп чоң ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Куттуу, баяндуу, ырыс кечиктүү мектеп болсун биздин айылыбыз үчүн. Ушул мектебибизден чыган уул кыздарыбыз чыгып, айылыбызды, районубузду, областыбызды, негизи эле республиканын желегин желбиретип, намысын көтөргөн уул кыздар чыгат деген терең ишеничим бар. Ошондой Кудай буйрса ошондой болсун. Анан кече жакындагы эгемендүү эркин өлкөбүздүн эң негизги майрамдарынын бири биздин эгемендүүлүк күн болду. Ошону менен да сиздерди куттуктап, жетекчиликти куттуктап, Кыргыз Республикабыз азыр өнүгүү жолуна түшкөндөй, мындан ары дагы өнүгүү жолунда болсун, Кыргызстанда жашаган ар бир инсан, ар бир жаран бактылуу жашоодо болсун. Майрамыбыз кут болсун. Бүгүнкү билим күнүңүздөр менен баарыңыздарды, окуучуларды, бүтүрүүчүлөрдү, быйылкы бүтүрүүчүлөргө, директорду, мектептин директору да жакшы акыл насааттарын, каалоо тилектерин айтты, ошого жетсин. Чыгылса ушул биздин майрамыбыз кут болуп, ушул мектептен ушундай жакшы инсандар чыгат деген ишеничим бар. Анан уруксат берсеңиздер, мени директорго кичине мектепке белегибизди берип коелу.
берген сыйлыгыңыздарга чоң рахмат. Биздин айылыбыз, биздин милдетибиз, биздин кызматыбыз. Сиздер менен чоң элибизге кызмат кыла берели. Чоң рахмат сиздерге. Ağırlığımızı futbol sorumluluğu Türk sayrının kurbanları. Mektepte içeri tatil tutanlar olacak. Rahmat. Familiyana Valery Marçulayevich qo'ldan kelishicha jasov ayirib turadigan maqsad. Sağ ol maaşlar. Kaçan çıkmaz? 4-cü klas. Qanday mektebinglar jag'ib o'tdimi canım mektep? Nega jag'di? Barga jag'di. Yaxshi o'qinglar, he? Siz necha safar olasiz? Hazır bir okuşlar yazap beredi. Bizni taң qaldiradi. Yazap beredi hazır okuşlar. Sevgiler. Yazap bereli. Evet. Hazır bular kosmikalik jamg'ir degan reaksiyani ko'rsatishadi. Bu yerda stakanga suv aldı. Ondan keyin mayga hazır boyoqni qo'shadi. Qo'sh. Jönökөyle boy bak oraya. Балдарды аккурат үйретіп істесе, қауіпсіздігін қарап. Қойып қайрат эми куруп койсо болот да. Bu qanday bunun chechib turasizlar o'zingiz? Bu syomnik unutkanda men demak qilib tursak, Алып жыйнап коет да кайра. Алып жыйнап коет. sirkada bo'lib Мына бүгін біз жаңа мектептің açılışында тұрабыз. 30 жылда болбогондордун бәрі мына Кудай кааласа болуп атат. Мамлекетке биздин урматтуу президентибиз рахмат. Кандай да гана кылбагандар кылып атыр. Дашы түшкө кирбеген. Мына bir жылда жакында мынакей мектептер башка болуп отуруп 100 неме проект неме объектилер ачылды. Мына бүгүн да Кашкай орто мектебинин ачылышында турабыз. Мына ушул жер кагырган босталы болчу, арендага аргим алып иштетчи, түшүндө эле берчи эмес. Анан эми ушул жерге чак чайтып туруп мына жаңы мектеп салынды. Эми бул элибизде журтубуз туразы. Мына биздин убагыбызда мындай мектепти көргөн эмеспиз. Биз ар кандай мектепте окудук, Кантон Америка менен от чагып, таш көмүрү менен кыш болуп Тепир чыдаганбыз, сууктарда чыдаганбыз. Азыркы муундарга мына кут болсун, сонун тимеле түшкө көрбөгөн. Мурда мынан бир 20-30 жыл мурун чет мамлекеттерден кинолорун көргөндө мектепти көрчү элек. Мына азыр өзүбүздүн өңүбүзгө мына ушундай мектепти кут кылды. Ушул жерден эми балдар өнүгүүсү, окумуштуу, илимдүү, билимдүү балдар чыксын. Ушул мектептен балдардын күлкүсү шаңкышып чыгып турсун.